Мындан туура 2 кылым мурун бүт дүйнө жүзү мына мынтип эле кирди колго жуучу. Ал эми 1797-жылы эң алгачкы кир жуучу машина пайда болгон. Бул машина жыгачтан жасалган. Ал эми 1908-жылы эң алгачкы электр тогу менен иштеген кир жуучу машина Чикагонун компанияларынын биринде чыккан. Мына ушул күндөн баштап айымдардын жумушу бир кыйла жеңилдеди десек жаңылышпайбыз. Урматтуу айымдар, бүгүнкү күндө биз кимге рахмат айтышыбыз керек? Албетте, ойлоп табуучу Уильям Блэкстоунго. Дал ушул ойлоп табуучу эң алгачкы жолу толук автоматтык кир жуучу машинаны ойлоп тапкан. Аялына кир жууганга жардам бергенден чарчаган Уильям дүйнөнүн чоң ачылышын жасаган. Кийинчерээк ал жалкоолугум болбогондо айымдар кир жуугучусуз калмак деп билдирген. Азыркы учурдагы заманбап кир жуучу машиналар эмнеси менен дагы айырмаланат? Тип двигателя менен айырмаланат. Мисалы үчүн коллекторный бар жана инверторный. Инверторный двигатель бул абдан надежный двигатель болуп саналат. Магнит менен иштейт. Андай инверторный двигательдерге гарантия на двигатель 10 жылга чейин берилет производителдеринче. Азыркы учурда кир жуучу унаалар абдан акылдуу техникага айланды. Мисалга алсак, бул кир жуучу машинанын функциясы бар. Бул кызыктуу функциясында эгерде кириңиз калып калса, иштеп жаткан учурда эле кириңизди салып жууй берсеңиз болот экен. Экобабл деген функционал бар. Экобабл деген бул сизге пенаны көбүртүп берет да. Мисалы үчүн жөнөкөй стиральный машинага сиз порошок салсаңыз, аякта уже барабанга түшкөндөн кийин ошол жерден ысык суу менен жибийт да. Экобабл функциясы бизге өзү жибитип берет, даже муздак суу менен жибитет да. Соответственно, кир жакшы жуулат да. Ал эми заманбап кир жуучу машиналарда кирди да жуйт, ошондой эле дароо кургаткандагы функциясы бар. Мындай VRT+ деген функционал бар. VRT+ деген, то есть ушул стиральный машинанын үстүндө магнит бар да. Магнит үстүндө бар жана барабанда бар да. Бул эмнеге жакшы? То, что, допустим, вибрация болбойт. То есть вибрацияны магнит бири-бирине тартышып, вибрацияны кетирет да. Ал эми кээ бир кир жуучу машиналарда ысык пар менен жуйт. Мынакей мынтип кириңизди салып коесуз дагы. Анан бул пар менен жууганда 99%га чейин микробтор өлөт экен. Ал эми кээ бир кир жуучу машиналардын кургаткычы өзүнчө. Бул жерде жөн гана кирди кургатат. Жаңырактардык функционалы көбүрөөк болот да. Функционалы көбүрөөк биринчиден. Экинчиден дизайны кетет. Мисалы үчүн бул жерде жөнөкөй стекло да. Бул жакта каленый стекло өзү, то есть 100 килограммга чейин ударды кармайт каленый стекло. И также цветтен келет да. Мисалы үчүн ак түс и серый түс. Серый түс бүт техникада кымбатыраак болот да. Кир жуучу машиналардын туура иштешинин негизги эрежеси аларды кир менен ашыкча жүктөөгө, күч келтирүүгө болбойт. Өтө жогорку температурада жууганды кыянаттык менен колдонуунун кереги жок. 30-40 градуста жууган жакшы. Анткени бул режим түтүкчөлүү электр жылыткычтын ресурстук чыгымын азайтат. 2 айда бир жолу машинаны пахта 90 режиминде жуучу каражаттарсыз иштетүү керек. Бул барабандын сырткы бөлүктөрүндөгү кирди кетирүүгө мүмкүндүк берет. Лимон кислотасы бөлүкчөлөрдү тазалоого жардам берет. Айсулу Асанбекова, Кадыр Султаналиев, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.